бул жерге күбө катары чакырышыптыр. Күбө катары чакырылып, анан баягы тергөө жүрүшүндө ошол башка бир маалымат бербеңиз дешти. Мен да бербейм деп кол коюп чыктым. Facebook'ta чыккан бир пост эле бөлүшүп койгон үчүн да. Ошол экен да. Анан булар эми дагы өз милдетин аткарып атат деп ойлойм, себеп дегендечи. Анан ошол негизинде чакырышыптыр күбө катары. Анан келип күбө катары эме кылдым, тиге сурак алды, көрсөтмө бердим. Уже билинип калды бул бийлик сөз эркиндигине кысым жасаганы. Биринчи бизде болду Кактус, Ураимов, андан сырткары бүгүн ушундай маалымат келди. Сементай Таласбек уулуну кармап алды деп. Анан кийин мен ойлойм бул сөз эркиндикке кысым жасоо, бийлик чындыкты кабыл албайт, чындык менен күрөшкүсү келет. Бул далилделди бир топ окуя менен.